Соңку жылдары ушул зомбулук агрессиянын түрү курчуп баратканы сезилип атабы? Курчуп баратат бир чети. Экинчи чети ошол зордук зомбулуктун түрлөрү улам көбөйүп баратат да. Анан күйөөм да сабайт дейт, кайненем да сабайт дейт. Экөөнөн токмок жегенде эне албай акча эмне кылат? Жана ичинде турган эмени чыгарыш керек да, балдарын сабап баштайт. Биринчи айта албайт ыйлап. Себеп дегенде жан дүйнөдө жанагы мен жаманмын деген туруп калган да. Эмнеге баргың келбей атат эмес, сен баргың келбей аткан турбайбы деп жөн эле кайталап коюш керек. Ошол эгерде эч нерсени айтаарды билбесең, кап ушунчалык ыза болуп турсуң, баргың келбей аткан турбайбы? Эмне үчүн тиги эркектер көбүнчө инфаркт, инсульттуу эркектер көп болот? Себеп дегенде алар эмне кылып атат? Постоянно напряжениеде жүрөт да жанагы. Эркек бала ыйлабайт деп айтпаш керек экен да. Ал иште турат, ал эмоция эч жакка кетпейт, ал бир жерден барып туруп эмне кылат? Жарып чыгат. Бир ай мурун Маевкада 7 жашар баланы улуу окуучулар зордуктап жүргөнү белгилүү болду. Бул жаңылык көптөгөн ата-энелер сыяктуу эле менин да жүрөгүмдү оорутtu. Менин дагы 8 жашар балам бар. Жана бул зордук көргөн баланын келечеги кандай болот? Зордукка барган балдардын келечеги кандай болот? Булар келечекте коомго кандай таасир этет деген суроолор кайра-кайра келип туруп алды. Мындай учурларды алдын алуу максатында тажрыйбалуу адис менен маек курууну чечтим. Менин аты жөнүм Салтанат Адылбек жана бул Эне күндөлүгү YouTube каналы. Бүгүнкү биздин студияда коногубуз тажрыйбалуу адис, көп жылдан берки балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери Таалайбек Жакыпов мырза. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Таалай Жакыпов балдарды коргоо борбору коомдук бекемесинин социалдык кызматкери жана психологу. 20 жылдан ашык тажрыйбага ээ. Зордук зомбулукту алдын алуу, оор турмуштук кырдаалдардагы үй бүлөлөргө жана балдарга жардам көрсөтүү багытында иш алып барат. Ошондой эле ой жүгүртүүнү өнүктүрүү боюнча тренингтерди жана консультацияларды өткөрөт. Бул чыгарылышта окуучулар арасындагы агрессиянын себептери жана зомбулукту алдын алуу ыкмалары тууралуу сүйлөштүк. Ушул жаңылык чынында коомчулукту уудуу кылып, көпчүлүгү ушу кандай болуп баратат, чынында эле ушу биз түпкүрүнөн бир туура эмес нукка бара жатабызбы, келечек кандай болот деген суроолорду берип жатат. Сиз ушул көп жылдан берки ушул тармакта иштеп жүргөн адис катары чынында эле бир нерсе нугунан өзгөрүп баратабы же буга чейин деле болуп келгенби мындай окуялар? Бала жаңы төрөлүп аткан мезгилде жок дегенде бир 20% окумуштуулардын эсеби боюнча, бул мен өзүмдүн эмем эмес, окумуштуулардын жыйынтыгы 20% ошол 15-тен 20%га чейин ошол мүнөздүн өзү калыптанышы генден, тукумдан калат да. Ошол атасы, апасынан калат дагы. Анан боюнда болгондон кийин жана бала тибилдик пайда боло баштаганда ошол баланы курчап турган чөйрө кандай? Азыр ошону билиш керек да, бул курчап турган чөйрө кандай? Эгерде биз рок музыканы көбүрөөк уга турган болсок, эгерде үйдө дайым ичкилик болуп, ызы чуу, уруш талаш болуп турса, кыйкыр көкүрүк болуп турса, ошонун баары жанагы баланын калыптанышына, мүнөзүнүн калыптанышына алып келет да. Анан бала төрөлгөндөн кийин эмне кыла баштайт? Биринчи кезекте бул эмеге таарынат да, атасы менен энесине. Демек уже жанагы бала төрөлө элек деле болгон таарыныч бар. Айрыкча жанагы кээде бизде мындай болуп калат да, күчтүү балдардан чыгарып сен төрөбөй эле койсоң болмок. Кокустан боюмда болуп калды, эми төрөөгө аргасызмын деп жанагындай боюмдан алдырып салсамбы деген ой пайда болгондо эле иштеги балада уже нааразычылык башталат. Ааламга болгон, ата энесине болгон, мен эмнеге келип атам бияка? Мени баары жаман көрүшөт. Мен бияка бекер эле келгем. Дейт дагы анан ошол ичиндеги ыза, ачуу ошол топтоло берет акыры. Анан төрөлгөндөн баштап карасаңар кээ бир балдар ошондой бир ызакор, өзүнөн өзү бир нерсеге ачуусу келип, эмне кылып тургандардын баары тең ошол тиги боюнда бар кезде эле башталып калат да. Жана айтып атам да бир жолу, бир 15-20% ушул тукумдун өзүндө, жана энеси менен тиги атасынын генинде кандай болсо ошол кетет. Экинчиден курчап турган чөйрө. Жанагы боюнда бар кезде ошол келин канчалык тиги оорчулукка, кыйынчылыкка дуушар боло турган болсо, ошол тиги үйдө ызы чуу көбүрөөк болсо, айрыкча ичкен үй бүлө болуп, уруш талаш көбүрөөк болсо, анан мындан сырткары эгерде ошол үй бүлөнүн өзүндө ушул баланын мага зарылдыгы жок эле, мен карьерама тигимине тоскоолдук кылдым деген учурдан баштап жана балада ааламга,
курчап турган чөйрөгө карата болгон бир ачуу пайда болот да. Анан ачуунун жолун чыгарып билгенден ал акырындык менен көбөйүп турат дагы. Анан эмнеге алып келет? Жанагындай зордук зомбулукка алып келет. Мына азыр карап көрсөңөр, кээде базалык маалыматтардан көргөндө ушул өспүрүмдөр кимдир бирөөнү өлтүрүп жанагындай уруш талаш болуп кеткенде ушунчалык мыкаачылык менен сайгандарын окуйсуңар да, бир 20-50ге чейин бычакты урушкан деп калышат. Эмнеге? Жанагы ичиндеги ачууну чыгарбай кармап жүрдү. Анан баягы бир сайып алгандан кийин баягы жарылбай турган нерсе сел каптагандай болуп жарылды да, анан өзүн токтоно албай кармап жанагы сайып ошого чейин барып атышпайбы. Ошон үчүн жана тема болуп атпайбы, зордук зомбулуктун алдын алуу деп. Эгерде чындап эле биз зордук зомбулуктун алдын алуу жөнүндө өзүнчө бир максат кое турган болсок, анда эне ата ошого эмтен даяр болуш керек да. Жана биздин ата энелер үй бүлө деген эмне экенин, үй бүлөлүк кандай баалуулуктар бар экенин да билбей калды да. 90-жылдарда элдин баары эле базарга чыгып, анан бири менен мамилеси. Илгери жок дегенде кандай эле. Ошол тиги баласы үйлөнүп турган болсо, атасы ата энеси менен чогуу жашап турган бир 3-4 үй бүлө бир куроода жашап калган учурлар болгон да. Анан бири-биринен кылган мамилесин көрүп, балдар ошондон талим тарбия үлгү алышкан. Азыр андай эмес да. Азыр мектепти бүттү, чыгып алып кетип калды. Кээ бир кыздар айрыкча мынтип ойлошот да, мен көп өспүрүмдөр менен маектешип калганда, үйдөн мени уга турган эч ким жок. Үйдөн мени баары жаман көрүшөт. Атам айтат, сен көнексиң дейт. Апам айтат, сен колуңан эчтекеге келбейт, эчтекеге жарабайсың дейт. Ичинде ыза толтура момунт. Анан ошол кийин эмнеге алып келет? Ал кыз ойлойт, эптеп эле үйдөн чыгып кетсем болот эле. Үйдөн чыккандан кийин, ал чыкканда башка жол жок, турмушка чыгыш керек. Бирөө менен сүйлөшөт, өзүнө окшогон да бир ошондой эмне кылаарын билбей, айласын таппай жүргөн балага турмушка чыгат дагы. Анан үй бүлөлүк жанагындай үлгү жок болгондон кийин эмне кылыш керек? 1 жыл турабы, 6 ай турабы, анан ажырашууга туура келет. Анан ажырашканда ошондон төрөлгөн балдар кандай болуп атат деген маселе болуп атпайбы? Азыр эгерде биз муну эмтен алдын ала токтотуп, жанагындай балдарга мектептен үй бүлөлүк баалуулук тууралуу ата энелерге кайра тиги түшүндүрмө сабактарды өтүп турбасак, бул акыры барып тиги батыштын эмесине алып келиши мүмкүн. Батышта азыр үй бүлө деген почти жок да. Илгери университетте окуп жүргөндө 80-жылдарда эле ошондо Шипитко деген бир эме бар эле. Эмес аял. Ошол лекция окуганда айткан, Германияда бүгүнкү күндө үй бүлө деген түшүнүк жок. Тиги турмуш курду, аял күйөө өзүнчө жашайт, аял өзүнчө жашайт дегенде. Эми бүгүн карап көрсөңөр, тиги Европалык өлкөлөрдө кимдер көбүнчө эле? Мигранттар, башка жактан баргандар. Өзлөрүндө жанагындай көбөйүү эмне кылуу деген жок. Биздин убакта, биз окуучу болуп турган убакта баягы буллинг, рекет бар болчу ал убакта деле. Бирок мынтип улуу класстар, кичүү класстардын зордуктаган учурларын мен эстей албай турам да. Ошон үчүн сизден сурап атканым, соңку жылдары ушул зомбулук, агрессиянын түрү курчуп баратканы сезилип атабы же андай эмеспи? Курчуп баратканы сезилип эле турат, курчуп баратат бир чети. Экинчи чети ошол зордук зомбулуктун түрлөрү улам көбөйүп баратат да. Эгерде тиги эмелик биздин маалда, биз бала кезде зордук зомбулук деген анда деле бар болчу, бирок физикалык зордук зомбулук, психология, эмоционалдык зордук зомбулук деген, экономикалык зордук зомбулук деген жок болчу. Просто мен күчтүү, сен күчтүү. Балдар бири-бири менен мушташа кетишчү. Кыздар мушташат дегенди мен такыр уккан эмесмин. Бүгүнкү күндө эмне боло баштады? Буллинг деген бул просто жөнөкөй эле физикалык зордук зомбулукта денесинде бир чым-чым эме калар, көгөргөн жери калар. Эмоционалдык зордук зомбулук деген баланын келечегине, кийинки жашоосуна аябагандай терс таасирин тийгизет. Мына азыр мындай эле бир мисал, жана эмоционалдык зордук зомбулук дегенде кээ бир энелер менен сүйлөшүп калганда, айталык 11-класс окуп аткан бала 11-класска чейин жакшынакай эле окуп келди дейт. Ана туруп эле мен барбайм мектепке, телефон тиктейт, эртеден кечке ата энеси бирдеме десе кыйкырат, тиги өзүн өлтүрүп коебу деп коркот, ата энеси эчтеке дей албайт. Анан акыры эмне болду? Ой, тим эле баары жакшы. Үй турат, акча турат, машина турат, баары бар. Эмне жинди болуп атат билбейм. Анан отуруп алып жанагы айткан мисалга баланын төрөлгөн күнүнөн баштап карап чыксак, бала боюнда бар кезинде атасы Россияга кеткен иштеп. Анан ошол мезгилде Россияга кеткенден кийин бала 8 ай болгондо келет Россиядан. Боюнда бар кезинде кетип 8 ай болгондо келет. Ага чейин эне эмне деген ой болду?
Жок, жакшы эле жашап атканбыз дейт. Акырын сурап баягы түбүнө жеткенде көрсө ошол мезгилде кетип калабы. Эгерде ал кетип калса мен баланы кантип багам, жашоо кандай болот, эмне болот деген жана энеде аябагандай сарсанаа эме көп. Анан бала төрөлдү. 8 айга чейин баягы атасы жок жүрдү. Ага чейин эле ошол атасына болгон таарынч күчтүү ичинде. Биз элесе албай атпайбызбы? Анан кийин 11-классты бүтүп калганда ошонун баары эмне болду? Сыртты карай тээп чыкты дагы атасын да энесин да жаман көрөт, силер кимсиңер дегенде. Аны айтып эми мындай кылгыла, тигиндей кылгыла десең, просто бизде жанагы ушул балага тарбия берүүдө сабатсыздык көбүрөөк болуп атат, анан көп маани беришпейт, көп көңүл бурушпайт. Келет дагы ойлошот, бир психолог келет дагы суфалап коет, анан айыктырып коет. Андай болбойт. Ал жерде ошол коомчулуктун, айрыкча ата энесинин ролу чоң. Айрыкча өспүрүмдөрдүн, могу балдардын жүрүм турумунда ата эненин ролу аябай кандай чоң да. Мектепте эмес, врачта эмес, психологдо эмес, ошол ата эне. Ата энелерден сурайбыз да, телефонун контроль кыласыңарбы, эмне барбы? Десе контроль кылабыз дейт. Жанагындай ызычуу аябай чоңоюп кеткен мезгилде контроль кылабыз дейт дагы, балаңдын телефонунун паролун билесиңби? Демек контроль болбойт эч убакта, паролун билбейт. Паролун билбегенден кийин бала көбүнчө телефон тиктеп отурганда эмнени карап отурат? Аны эч ким билбейт. Ошол жанагындай ар кандай бир ушуга тарта турган атайын эме кылып аткан сырттан күчтөр да бар. Биз ошону билишибиз керек да. Бир аял келди, өтүн алдырган, бөйрөгү ооруйт, жүрөгүм ооруйт дейт, давлением бар дейт. Өзүнүн момундай болуп араң мом эле титиреп калган. Эмне болду деп багы отуруп сураштырып көрсөң, жайлоодо күйөөсү экөө жашайт, анан кайненеси бар. Анан күйөөм да сабайт дейт, кайненем да сабайт дейт. Экөөнөн токмок жегенден кийин албай акча эмне кылат? Жана ичинде турган эмени чыгарыш керек деп балдарын сабап баштайт. Балдарын сабайт дейт, балдарын да аябай ууруп тургандан кийин отуруп калам дейт, бир 20 мүнөт өткөндөн кийин анан өсүмдүгүн ойлой баштайм дейт. Эмне урдум деп, отуруп алып ыйлайм дейт. Анын баары теңти жанагы кийинки балдарга да эме болот. Алар эмне деп ойлойт? Ичиңде ачууң, ызаң болсо, аны кимдир бирөөнү уруп сабап, күчкө салып, зордуктап, жан дүйнөсүнө бир зыян келтирип, анан ошондон эмесин чыгарыш керек да. Эгерде ушул балдар 9-17 жашка чейин ошол характери калбай турган болсо, кээ бир балдар барбы, бирөөнү чукуп коюп, бирөөнү тилдеп коюп, бирөөнү шылдыңдап коюп, анан ошондон рахат алат да. Жыргап калат, бирөөнү башка чаап алып туруп, анан басып кетип, анан ары барып күлүп жыргайт, ошондон күч кубат алат. Ал бала уже үй бүлөдөн жакшылыктан эмес, жамандыктан күч кубат алганды үйрөнгөн. Биз ошол жаман нерседен да күч кубат алабыз. Биз ошол жакшы нерседен да күч кубат алабыз. Анан көп учурда жанагы үй бүлөдө тарбия туура эмес болуп калганда эмне болуп атат? Уруп сабап туруп, анан ошондон күч кубат алат да. Анан эгерде ошол 17ге чейин ал токтобой турган болсо, ошону ордун алып калып, бала бир нерсени түшүнүп койкуй, анда болбойт экен дей турган болбосо, анда 17ден кийин ал баланы оңдош деген кыйын. Ал бала үйлөнгөн аялдын шору, анын балдарынын шору, эгер аял болсо күйөөсүнүн шору. Элементарный эле нерсе, көчөдө кээде байкайсыңарбы, жаан жаап атканда көлчүк болуп турса, айдап бараткан киши көрөт ошол көлчүктү. Көлчүктүн жанында турган бир киши турганын көрөт. Но катуураак айдап туруп жана чачыратып өтөт дагы каткырып алып кетип калат. Ал энергия алды. Ал ошондон күч кубат алды. Ал токтобойт уже. Ушундай нерселер бар да, анан үй бүлөдө көбүнчө биз балдарды укканга жарабай айтпайбызбы? Ар кандай зордук зомбулуктун алуунун биринчи жолу ата эне өзү биринчи зордук зомбулук деген эмне экенин түшүнүш керек. Физикалык зордук зомбулук, эмоционалдык зордук зомбулук, экономикалык зордук зомбулук, ушулар эмне, кандай баланын жан дүйнөсүнө таасирин тийгизет, ошону түшүнүш керек. Анан кантип зордук зомбулук кылып атканын түшүнүш керек да. Бизде могу эмени баланы укканды билбей атпайбызбы? Баланы укканды билбейбиз. Бизде илгертен эле айтып келгенбиз, бала деген баладай, башы көзү чарадай деп. Бул баягы Совет доорунун убагында калган нерсе. Совет дегенде Совет доорунда кандай эле, анда жанагы диктатура деп атпайбызбы? Бийлик. Мамлекет элдин үстүнөн кандай бийлик кылса, үй бүлө дагы балдардын үстүнөн так ошондой бийлик кылган, катуу тартип. Муну жасайсың деп. Эми азыркы бүгүн ал мезгил кетти, андай кылып тарбиялай албай калдык балдарды. Эми азыр ошол баланы укканды үйрөнүшүбүз керек да. Активдүү угуу деген бар. Айталык мына тиги 8-класс окуйт, балам 8 жашар деп атасың да, мектептен келет дагы
апа мен окубайм, барбайм, окубай эле койдум. Эмнеге биз сразу эле эмне кылабыз? Эмнеге окугуң келбей атат? Суроо берип атабыз да. Эмнеге окугуң келбей атат десең, сразу эле билбейм, мен барбайм окууга. Окугуң келбейт таптак. Түшүндүрүп бере албайт. Анда биз айтып баштайбыз. Окугуң келбей атсаң да, окууну бүтпөй калсаң, көчөдө каласың, тигинтесиң, минтесиң деп ошонун баарын айтып атсаң, баланын кулагына кирген да жок. Эгерде биз укканды билсек эмне кылабыз? Чын эле ушунчалык ыза болуп келген турбайсыңбы? Окугуң келбей калган турбайбы? Бала айтат, аябай ыза болуп келдим, окугуң келбей атат. Ушунчалык ыза болгон экенсиң десе, ушунчалык ыза болдум жана сабак берген мугалимдин тиги башын таш менен жарайын деп атам. Биз дароо эле эмне кылабыз? Таш менен жарган болбойт дегенде эле бала уже бүттү, оозун жаап койду. Анын ордуна ушунчалык ачууң келген турбайбы? Жана ичиндеги ызаны сууруп чыгыш керек да. Ушунчалык ачууң келген турбайбы? Керек болсо башын таш менен жарайын деп аткан турбайсыңбы? Таш менен жарайын дедим эле. Бирок таш менен жарсам мага жаман болот да. Уже кайра эмесине келет да. Же болбосо ошондой сүйлөшүп отурганда кээ бир балдар айтып калат, мектепке такыр эле баргым келбей атат. Проблема эмнеде? Ушунчалык баргым келбей аткан турбайбы? Баргым келбей атат, бир эже бар, бир мугалим бар, аябай жаман деп ошентип айтып отурат дагы. Мектепте бир тиги 4 кыз бар. Ошол 4 кыз бири менен аябай ынтымактуу да, ким менен болсо тил табышып кетет. Мен ошолорго кошула албай койдум. Проблема каякта болуп калды? Таптакыр эле башка жакта да. Ошон үчүн жана биз жөн эле пассивдүү угуу деген бар. Отуруп алып эле, ошондой турбайбы, кап жаман болгон турбайбы? Эмне кылсак деп коюп эле отура беребиз да. Активдүү угууда биз пассивдүү угууда эшикти ачып алдык да, жанагында кап ушунчалык ыза болгон турбайсыңбы дегенде ошо эшик ачылды, сүйлөшкөнгө болот. Анан арыраак активдүү болгондо ушунчалык ыза болуп, ушул тим эле азыр таш менен башкача берейин деп аткан турбайсыңбы? Жиниң ушунча келген турбайбы? Биз эшикти ачкан боюнча кармап турушубуз керек да. Жанагындай тиги кекетип, мокотуп, акыл айтпай, эчтеке үйрөтпөй, жөн эле угуп отура турган болсо, ошол укканга жарай турган болсо, ортодогу мамиле да жакшы болот. Балдар өзлөрүнүкүн айтат. Бизде кыздар келгенде 9-10 класстын кыздары келгенде айтат, укпайт апам мен. Отуруп алып эле бирдемени сүйлөй берет. Уккум да келбейт, сүйлөшкүм да келбейт апам менен. Бирдемени айтсаң эле сразу эле кайра мени күнөөлөп таштайт. Анан ичиндегисин ал үй бүлөгө айта албагандан кийин, ал мен иштей баштайт, башка жактан бирөөлөрдү иштей баштайт. Айта турган. Өзлөрүнүн курбулары. Ал курбулар туура акыл бере албайбы, бул башка кеп. Ошо активдүү угуунун чынында эле иштешин мен да тажрыйбамда колдонуп көргөм. Анан ата-энелер үчүн дагы кеңеш катары айтып кетсеңиз, ошо активдүү угуунун кадамдары кандай? Мисалы, бул эмоциясын айтып берүүдө, ал өзүнүн аягына чейин угуш керек да, ичиндегисин чыгарыш керек. Мисалы, сиз жана айтып кеткендей эле болгону түшүндүрүп кетсеңиз, мисалы, ал мен баргым келбей атат дегенде, ата-эне эмнеге баргың келбей атат эмес, сен баргың келбей аткан турбайбы деп жөн эле кайталап коюш керек. Ошол эгерде эч нерсени айтаарды билбесең, кап ушунчалык ыза болуп турсуң, баргың келбей аткан турбайбы? Ушунчалык ыза болуп баргың келбей атат. Эмесин өзү айта баштайт, эмне үчүн айтып аткан себеп дегенде, сен көрүп турат, көңүл буруп угуп атканыңды. Мындай болуп атпайбы? Бала мектептен келгенде ата-эне жеген жок дегенде, кабак кашың ичине карап коюш керек да. Эгерде кабагы түйүлүп турса, кап балам бир нерсеге капа болгонсуң го, жөн эле капа болгонсуң го, апа эме болуп атат. Тамак ичпейсиңби? Жок, ичким келбей атат. Тамак ичпей ушунчалык капа болгон турбайсыңбы? Ушул эле майда чүйдө сөз менен эле тиги баланын ичиндегисин чыгарып алса болот да, эмоция чыгып туруш керек. Кандай деп түшүндүрсөм, эми ата-энелер өзлөрү деле билет. Маршруткада кетип баратабыз дейлик, бирөө кокустан бутубузду басып кетти. Биз аябай тартиптүү кишибиз, унчуккан жокпуз. Ал калды ачуу ичте турат жанагы. Андан кийин жумушка барганда, жумуштан да бир нерсе болду, да бир нерсе тил уктук деген эмне болдук, ошонун баарын угуп алып, жыйналып отуруп келет да жанагы. Ыза, агрессия деген ошонун баары жыйналып отуруп келет. Аны чыгарыш керек да. Ал эмне менен чыгат? Айтып берүү аркылуу. Айрыкча тиги аялдарда өзлөрү деле байкар, энелер деп атпайсызбы? Энелер өзлөрү деле байкайт, алар бир нерсени айтканда жеңилдеп калат. Ыйлап алса жеңилдеп калат. Идиш аякты уруп талкалап эмне кылса жеңилдеп калат. Жана биз кээде мен тамашалап күлүп калам, тажа аял оорубайт, көп жашайт деп. Себеп дегенде ал ичине кармабайт. Ал болгондо бетке чаап туруп айтып, бир нерсени тепкилеп чаап, уруп алып ана чыгып кетет да. Ошого жеткирбей, иштеги ачууну бирөөнүн жан дүйнөсүнө зыян келтирбей, дене боюна зыян келтирбей, акыл эсине зыян келтирбей, өзүбүз чыгарганды үйрөнүшүбүз керек да, иштеги ачууну.
Эгерде биз ошол эне ата өзүнүн ачуусун өзү чыгарганды үйрөнсө, анан акырындык менен жана балага эмне кыла баштайт, таасир тийгизе баштайт. Анын жолдору ар кандай көп эми. Аны тиги кандай деп айтсам, могу кичинекей кезден башташ керек да. Мына жөнөкөй эле нерсе, 3 жашар балаң. Эгерде биз ошол баланы өз алдынча үйрөтөлү дей турган болсок, 3 жашар бала көбүнчө курчагын жоготуп үйдө. Таппай атат, апа курчагымды таппай атам деп ыйлай баштайт. Биз эмне кылабыз? Тигине, тигинде турбай деп курчакты таптырып колуна карматып коебуз. Бала бир нерсеге үйрөндү, үйрөнгөн жок. Эгерде анын ордуна кечээ кажырда ойноп аттың эле. Өзү билсе дагы, жана эле столдун астында турганын көрдүңөр, кечээ кажырда ойноп аттың эле. Маякта ойноп аттым эле, ошонун астынан карап көрчү. Барып анын астынан карап көрөт, тиякты карайт. Ал жерде болбосо тиги башка жактадыр. Отуруп алып эле жанагы, анан барып туруп столдун астынан өзү таап алат, апа таптым. Эмнеге үйрөндү? Өзү чечим кабыл алып, өзү алып чалкы үйрөндү деген сыяктуу. Майда эле ушундай нерселер бар да, анан биз ошол майда нерсеге көп маани берип айтпайбызбы. Ошон үчүн кайра айтып атканым бул болуп атат да. Мектептеги ата-энелерди окутуш керек. Мектепте турган ата-энелерди. Жанагы коомчулук буга киришиш керек дегеним, молдокелер мечитке барганда ошол жака мечитке жума намаз күндөрү ошол мечитке толтура киши барат. Ошол жерде кадимкидей атайын даярданып, ошол ата-энелерге айтыш керек да, мындай кылат деп. Даватка деп барып алып эле ошол даватка чыгып алышып эле тиги эме деп айтып атпайсызбы? Намаз оку, 5 маал намаз оку, антпесең тиги тосокко түшөсүң, анан эмне антип коркуткандын ордуна ошол кишилер үй бүлөдөгү мамилени кантип чыңдоо боюнча балага кантип тарбия беребиз, бири-бирибизге кантип жакшылык кылабыз, бири иштеги жаман ойду кантип чыгарып алабыз деген темаларда ошолдо сабак өтө турган болсо, элдин акырындык менен көзү ачыла баштайт. Бул жерде мектептин ролу аябай чоң да. Себеп дегенде ата-энелердин көпчүлүгү мектепке барат. Садиктин ролу аябагандай чоң. Баланын кыялы ошол бала бакчадан башталат да. Жана башкаларга менен болгон мамилеси ошол эмеден көрүнүп турат да. Анан ошол бала бакчадагы тиги тарбиячылар жумасына жок дегенде бир жол. Жана кичинекей балага кандай мамиле кылып жасашыбыз керек. Ошону үйрөтүш керек да. Анан ошону үйрөнө баштаса, коом болгон бардык күч аракет менен кире баштаса, мектеп болобу, мечит болобу, киши иштеп аткан жер болобу, айыл өкмөтүндө жанагындай тиги социалдык кызматкер деген бар, Кудайга шүгүр азыр кирип калды. Ошол социалдык кызматкерлер отуруп алып, бир көчөдөн бир 15 кишини, 20 кишини чогултуп ошондой нерселерди өтүп кое турган болсо, анда адамдарда акырындык менен жана балага болгон мамилени калыптандырууга жакшы жагын өзгөртүүгө ичине түрткү болот. Анан бүгүнкү күндө биз ошого жетише албай атабыз да. Демек, коомдогу көп көйгөйлөрдү ушу кичине чагынан эмоцияларын таанып билүү, эмоционалдык интеллектти өнүктүрүү аркылуу алдын алса болот экен. Бала төрөлү электе, боюнда бар кезде. Баланын эмоционалдык интеллектин өнүктүрүү үчүн ата-эне өзү ошол деңгээлде даяр болушу керек. Эң белгилүү эстониялык же латвиялык Лула Вилма деген акушер аял бар. Бул эзотериктагы анан көз ачык сыяктуу аял болгондой немелердин баарын айтып берип, мунун китеби толтура. Анан ошол китебинде жазат, бала биринчи кезекте төрөлө элек кезинде балага таарынат деп. Анан өзү кайра жазганы бар, эне төрөгөнгө даяр болуш керек. Бүгүнкү күндө жанагы кесарево сечение деп кайра бирдеме болсо эле кесарево сечение деп кайра эмне үчүн кесарево сечение, каяктан келип атат? Эне төрөгөнгө даяр эмес, коркуп атат. Качан коркуп туруп алганда, анан бул аялдын айтканы боюнча да, бул окумуштуу аял да, бул дүйнөгө белгилүү аял. Бала толтура китеп бар. Анан ошол жазат, жөн эле просто ошол энени биринчи кезекте даярдаш керек дейт. Сен жараткандын алдында, ааламдын алдында, адамдардын алдында милдетиң төрөш. Сен ошол милдетти түшүнө турган болсоң, жеңил төрөйсүң. Сага төрөгөн кыйынчылык эмес, оорчулук эмес. Бул аялдын организми ошого даяр деген нерсени мээсине куйганда, аял барганда жанагындай проблемасы жок төрөлөт. Эгерде жанагындай кесарево сечение болуп калганда, эмнеге тиги кесип же эмне болуп атышпайбы, операция кыла коюшуп, бала чыкканга даяр эмес да. Коркуп турат ал так. Ошол чыкканда эмне болом деп. Эненин корккону балага сөзсүз түрдө берилет. Анан ошондой нерседен башташ керек да. Илгери тиги азыр бизде кээ бир акушерлер айтып атпайбы, илгери балдар бири-бирине ата-энесине мээримдүү болгон деп.
мээримдүү болгон дегенде бир акш аялын айткан уктум эле, мен ошол кишиге аябай ыраазы болдум. Ал мезгилде аял төрөгөндө тайенеси же болбосо чоң энеси колуна алчу экен. Үйдөн төрөйт да. Колуна алганда колуна алып бооруна катып ошону ургатат жанагы отурган. Азыр кийинки мезгилде врачтарда эмне болуп калды? Союзда темирге тосуп алышат. Темирди карайт, анан энесинин жанына жаткырбай башка жакка жаткырып коюп атпайбы? Ого өтөр жана балага двойной, тройной стресс да. Анан мени жаман көрсөткө деген нерсе ошол калыптанат. Биз кичинекей баланы жөн эле ойлоп коебуз эме деп. Эчтеке түшүнбөйт. Жан дүйнө деген бар. Ошол баланын тияктан келаткан акыл эси эмнеси бар. Тажрыйбасы мол баягы. Ошол угуп турат кадимкидей. Кээде кичинекей бала ыйлап атканда, кээ бир апалар болуп унчукпай отуруп карап элек. Бир жактан отуруп жаның кейип кетет, ой, кичине бирдеме деп койсоң болобу? Тиги кучактап өп, мындай колуңа көтөрүп көнүп алат. Көнүп албайт, ал бала ошондон баштап эле мени жаман көрүшөт деген системага түшүп. Буллинг болуп аткан балдар, эмне кылышат? Биз жанагындай эме болгондо эме деп башташат да. Атам мени жаман көрөт, сен көниксиң, сен колуңан эчтеке келбейт, сен эмне кылбайсың? Бул баланы программа түзүп берип атат бала. Сен колуңан эчтеке келбейт, сен эчтекеге жарабайсың. Анан ошондой балдарды ата энесине айтсаң такыр түшүнбөйт. Түшүнбөгөн баланы жөн эле эмне кылабыз? Күскөнүн астына тургузуп коебуз. Тургузуп келгенде мен акылдуумун, мен колуман баары келет. Мен аябагандай жөндөмдүмүн. Мен сулуумун, мен татынакайым, мен элдин баары жакшы көрүшөт. Күн эртең менен турганда ошол күскүнү карап алып туруп ошентип айтасың. Биринчи айта албайт, ыйлап ийет. Себеп дегенде жан дүйнөдө жанагы мен жаманмын деген туруп калганда. Анан болго ыйлаганына карабай жана айттырып эмне кылып атырсаң, анан кичине көңгөд менен карасаң, бала таптакыр бир айдын ичинде таптакыр башка жагына өзгөрөт. Мен татынакайым, мен сулуумун, мен колуман баары келет. Сабакты да жакшы түшүнө баштайт. Бир нерсеге болгон тиги табити да жакшы, чыгармачылыкка да акырындык менен кирише баштайт. Анан анын ордуна биз жана отуруп алып үйдөн эме кылып атпайбызбы? Тарбия деген ошол да. Мисал, бир бала ыйлап жатат, ыйлап турат. 4 жашка чыгып калган бала. Уктап атканда ыйлап атып, араң уктайт. Ойгонгондон кийин кайра даркырап ыйлай баштайт. Эмне кылам дейт, эмне кылмак элең? Бала ошого көнүп калды, калыптанып калды. Анын эмесинде энесин өзүнө тартыш үчүн жатарынын астында сөзсүз түрдө ыйлаш керек. Ойгонгондо мени кара, мен ойгондум деп ыйлаш керек. Анын ордуна биз эмне кыла баштадык? Мына адамда 3 нерсе бар. Биздин денебиз, акыл эс, анан жан дүйнө деп атпайсызбы? Ички туюм же болбосо подсознательный деп атасызбы? Бессознательный деп коебуз. Могул акыл эс тиги биздин башыбыздан өткөн тажрыйба. Тиги баланын тажрыйбасы ушундай болуп калды да, акыл эс боюнча мен ыйлап турсам апам келет. Ички туюм аны сезген жок. Анан эмне кылабыз? Бала уктап атканда акыл эс уктап атат, ички туюм ойгоо. Ал уктабайт ички туюм деген такыр. Анан ички туюмга ошол уктап аткан балага айта баштайбыз. Сен акылдуу, сен жөндөмдүү, колуңан баары келет. Мен сени аябай жакшы көрөм. Мен сени аябай сыйлайм, сүйөм. Эмнени кааласа бир кыска алты сүйлөмдү. Ошол баланын жанына туруп алып эле үн чыгарып айтыш керек да. 3 күн айтты. Баягы ыйлаганын токтотту дейт. Ойгонгондо күлүп турат. Ошол жана уктап атканда сен ойгонгондо күлүп турасың. Мен сенин ошонуңду жакшы көрөм. Уктап аткан мезгилде. Анан бир жуманын ичинде эмне боло баштады жанагы? Турганда күлүп туруп, уктаганда өзү барып туруп эле жатып калып мен уктадым деп. Ички туюмга көбүрөөк иштегенди үйрөтүш керек да. Сабак окубай же бирдеме кыла турган болсо, чектен чыгып бирдеме кылып атса, эмнени күтүп атсаң ошого балага ошону жеткириш керек да. Бала уктап аткан мезгилде, эртең мененки саат 5-те болобу, 10-да болобу, ошол маалда барып туруп жана баланын кулагына куюш керек да. Сен акылдуусуң, сен колуңан баары келет. Мен сени ошон үчүн жакшы көрөм. Алам сени жакшы көрөт. Элдин баары сени жакшы көрөт. Мен сени сүйөм. Кайра жана балага айтканда жан дүйнөсү тынчып ошонун баары калыптанып мана жана эме кыла баштайт да. Ар кандай техникалар көп да. Ошол бир балага бул жарабаса башка бир нерсеси жарайт. Мына ата эне эч убакта жанагы баарын таштап койбош керек да. Кээ бир айтат, ушинтип айтып койсом эле болуп калат. Бизде ата энелер көпчүлүк эле бирөөгө баягы ата энелерге чогулушуп отурсаң айтат, мен баламды жиним келгенде эшексиң деп тилдейм деп. Ал эмне үчүн эшексиң деп баласын тилдеп атат? Күбөсү ажырашып кеткен. Причинасын тиги бала өзүнөн көрөт, мен үчүн ажырашып кетти деп ойлойт, өзү эле ыза болуп жүрөт. Энеси тиги ошонун баласы деп баягы күбөсүнөн өч алыш керек.
аны сөгөт. Итогу эмне болду? Бала аябагандай эме гиперактивный бир жерге турбайт дагы, анан бирөөнү чукулап, бирөөнү эмне кылып, ошондон энергия алганга үйрөнгөн. Анан айтып, сен ушундай кылып атасың, ошондон айынан ушундай болуп атат. Десем, отуруп бир күн бала өзү эле ыйлады дейт аябай. Отуруп алып ыйлап, мени баарыңар жаман көрөсүңөр деп. Себеп дегенде ички туюмунда, жан дүйнөсүндө мени баары жаман көрөт деп жазуу турат. Анан мени баары жаман көргөндөн кийин эмне кылыш керек? Өч алыш керек. Бир эле максат. Жанагы зордук зомбулукка барып аткан балдардын көпчүлүгү ошондой тарбиянын өзүндө, ата энеде. Анан жанагындай тиги буллинг тиги буга чыдабай кээ бири суицидке кетип атпайбы? Статистиканы мындай карап көрсөңөр, суицидке барып аткан балдардын көпчүлүгү оокатты үй бүлөдөн. Жок дегенде орто оокаты бар да, баары бар. Беркинде эчтекеси жок үй бүлөдөгү балдар жеринен жанагындай тиги өйдүү кайкы мамилеге эметип калган. Чыдайт, көнүп калган. Ал көтөрөт ошону. Тиги балдар көтөрө албайт. Жалаң мактоонун үстүндө жүрсө, баары жакшы деп жүрсө, анан бир күн эле эжеси келип тура калып, сен сабактан 2 алдың, сенде мээги жок деп койсо бүттү. Ал жанагындай суицидке барып атпайбы? Проблема ушунда да. Ошон үчүн балага мектеп болобу, үйдөн көбүрөөк, ата энеси көбүрөөк таасир тийиш керек да. Жалаң мактай берген бала дагы синдром отличника деген бар го, алар ошондой болуп калат да, жанагындай эмеге барат. Өзүңөр байкап көргүлө, бир кыйналып жүргөн жолусу эме болгон бала суицидке эч убакта барбайт. Суицидке именно оокаты бар, өзүн жакшы сезип жүргөн, мен кыйынмын деп дайыма биринчимин деп жүргөн балдар бир күн эле эчтеке жок болуп калса, ошого чыдай албай көтөрө албай. Демек баланын эмгитени эмне кылыш керек? Жанагындай жаманга да жакшыга дагы акырындык менен көндүрүш керек. Кино көрүп атышабы? Үй бүлө менен чогуу отуруп көрүш керек. Мультик көрүп атабыз, мультик көрүп атканда, ошол мультфильмди көрүп атканда, мультфильмди көрүп бүткөндөн кийин эмнени түшүндүк? Кандай болду? Монун кимиси жакты, кимиси жакпай атат деп ошентип талкуу жасап отурса, анан бала ата энеге чукулураак болот. Анан антпей койсо бала да акырындык менен ата энеден алыстай баштайт. Өспүрүм курак деген ошол болуп атпайбы? Себеп дегенде тили тең туш. Достор таап алды тияктан. Анан үй бүлөгө караганда тияк кызыгыраак. Ошо сиз айтып берип атпайсызбы, ошо ички ачуусун чыгара албай көп учурда эркектердики депчи, анан уулдарды тарбиялоодо дагы эркек бала ыйлабайт деп баягы эмоциясын басынтып баштаганда, анан кийин баягы өспүрүм куракта ошонусу чачырап чыгат окшойт да. Өспүрүм курак эмес, 40-50гө чыкканда да ошол чачырат. Эмне үчүн тиги эркектер көбүнчө инфаркт, инсультту эркектер көп алат? Себеп дегенде алар эмне кылып атат? Постоянно напряжениеде жүрөт да, жанагы. Эркек бала ыйлабайт, капа болбош керек, сен жеңесиң. Ыйлагысы келип эме болуп турса да, ошонун баарын кармап турат да. Анан ал ичте турат, ал эмоция эч жакка кетпейт. Ал бир жерден барып туруп эмне кылат? Жарып чыгат. Же жанагындай постоянно жек көрүп эмне болуп турса, боордон кетти. Эгерде дайыма сана аркап сарсана болуп отурса, тиги бөйрөктөн кетет. Эгерде дайыма жанагындай тиги кысылып эме кыла турган болсо, уже жүрөк, кан тамыр, кан бул адамдын денесинде айланып турган кан, бул дайыма кубаныч болуш керек да. Анан ал кубанычтын ордуна жанагы оор, депрессия, стресстик абалдар түшүп калгандан кийин кан коюла баштайт. Анан отуруп жанагы эмеге барат да. Бул эми расмий баягы илимий негиздемелер. Негизделген нерсе эменин өзү. Атайын изилдегендер бул боюнча изилдөөлөр көп да. Дүйнөнүн бардык эле жеринде изилдөө бар ушул. Эмне үчүн эркектер тиги аялдар көбүрөөк жашайт дагы? Эркектер эрте эмеге болот, депрессия, же болбосо эрте каза болуп калат. Бизнес кылып атса, бизнесте бир проблема болдубу, чыңалат дагы, анан ошо менен жана жүрөгү жарылып эмне болуп кетет. Ошон үчүн ата энелерге эмне кылышы керек? Уулду өстүрүп атканда баягы эркек бала ыйлабайт деп айтпаш керек экен да. Аны эркек бала ыйлайт, эркек бала чыдамкай болот. Ачууң келип эме болуп атсаң, ошону чыгарганды үйрөн. Чыгарганды үйрөтүш керек да. Ачуусун, эмнесин. Мисалы үчүн жөнөкөй эле бир жери мен тиги балдар менен сүйлөшүп атканда кээде кадимкидей эле катуу айтканга туура келет. Жеткириш үчүн. Анан жеткиргенде кээ бир балдар түшүнбөгөнү эмеси калат, ичинде ызасы калат. Ушулагай жаным кашайт. Анан айтам, үйгө бар да бир барак кагазды алып ал. Ошол барак кагазга менин сүрөтүмдү тарт, просто башымды тартып астына талай деп жазып кой. Анан ошону былчылдатып ур, түкүр, тепкиле, анан жазып өтөй жеңилдеп каласың. Эки бала мушташып атат дейлик. Жөн эле эки бала мушташып атат, бирөөнү алып келип ажыратсаң болбойт, баары бир жулунуп тура берет. Анан бирөөнү тигиндей коюп коюп, экинчисин алып алып туруп, ур деп колуңду мындай тосуп берсең, биринчи мындай урат.
катуураак ур, бат кыймылда, тер дегенче момунту урдуруп койсоң, уже жана ичиндеги ачуусунун баары чыкты койгулап атчы. Жана эле бокстап эме кылат да. Ачуусунун баары чыккандан кийин анан элдешкиле десең, кучакташып тим эле мурдагыдай болуп аябай элдешет. Анан жок, урушуп эле элдешкиле деп койсоң, ичинде эмеси чыккан жок. Мындай чыгып эле кайра мушташат. Ушундай нерселер көп да. Основном ачууну чыгаруунун жолдору эмне? Үн ыйлап чыгарыш керек, айтып чыгарыш керек, жазып чыгарыш керек. Эгерде күндөлүк болсо жакшы, хотя бы ошол күндөлүккө жазып турат. Спортивныйды кийинип алып туруп ары бери чуркатканды үйрөнүш керек. Аябай терзегенче жанагы кыймылдаганды үйрөтүш керек да. Анан ошондо жана иштеги ачуу чыгат. Мен тиги кыргызстардын бир эмесин айтып берейин. Илгери ар бир 6 айда күзгү эме болчу, той болчу. Кыз куумай, чабыш, иреңиш, эмне дегендин баары бар болчу. Ал кезде жүрөгү ооруган киши азыраак болчу. Эмне үчүн? 6 айга жана топтолгон ачуу барды ичинде. Чап эле чап, өлтүр эле өлтүр деп жанагы балет этип атып эле ошонун баары ичине чыгып жеңилдеп калчу. Же болбосо аялдарды айтсам кээ бир жини келет, келиндерди. Кийиштеп келечү, жүн сабачу, Жиниң келди, эмне кылып отурасың? Жүн сабап атасың, жанагы тиги кайненеңди же кимдир бирөөнү ошону уруп атып чыгарып атасың. Кийиштеп баратасың, эмне кылып атасың? Жиниң келсе ошол бияңда турат да жанагы айтылган уу сөз. Бир нерсени угуп кала турган болсоң, анан ошону тепкилеп баратканда ошол чыгат терде болот. Ошентип эле чыгарчу илгери. Азыр андайдын баары жок. Азыр заман жакшы десең кээ бири күлүп калат. Каяктагы жакшы заман деп, ой, нан бышырасың, бышырбайт. Самовар кайнатасың, самовар кайнатпайт. Кир жууйсуңбу, кир жуубайт. Бүт баары даярда. Анан отуруп алып тиги оокатыбыз жаман болуп атат, кыйналып атабыз деп келет. Анан мен күлөм. Ооба, оокатыңар кыйын негизи. Бирок нанды өзүңөр салып жесеңер болобу? Кирди отуруп алып өзүң жуусаң болобу? Просто. Жана мен илгери ушундай болчумун. Бирдеме жиним келип аябай ыза болгондо кир жууй баштачумун да, эмеге кирип алып, ваннага кирип алып. Момунтуп жууп атып бир маалда тер дегенче баягы кирди жуугандан кийин эчтеке жок, жеңил. Ошону үйрөнүш керек да. Демек, эмне кылса болот? Жазыш керек. Бир нерсени коелап жана жүн сабап жанагындай кыймыл кылыш керек, чуркаш керек, басыш керек, айтыш керек, ыйлаш керек. Күнүнө жок дегенде жанагындай ызакор үй бүлөдө болуп калсаң, мисалы сен деле бир нерсе ыза боло тургансаң, эшиктин баарын бекитип коюп үйгө туруп алган. Кырып ыйла, жеңилдеп каласың. Анан болбосо ошол жеңил дегенди биздин ата энелер айрыкча апалар кимден чыгарып атат? Баладан. Баласын урат, тилдейт, болгон ачуусунун баарын. Кээде балдардан сурап калабыз да, жана иштеп келген балдардан чогултуп алып туруп, үйгө келгенде макул сен тиги жумуштан акча таап келдиң. 200-300 сом таап келет анан. Таап келдиң, апаң эмне дейт десең? Бирөө ыйлап ийди. Эркек бала ыйлап ийди. Эмне болду? Канчага чап келдиң дейт. Баланы акчаны кантип тапты? Ал жерден тиги ким менен сүйлөштү? Эмне болду? Ал жок да. Ал байкуш бала аябай ыза болуп таптı, бирөө сөгүп тилдеп туруп берди, жана 200 сомду илгери тачка түртүп аткан балдарды ошончо да тиги чоң кишилер бар эле, акмак. Мындай айдайт, тындай эле тилдеп эме болчу. Анан ошонун баары эле жыйналып калып атат. Эгерде апасы жанагынын кебетесинен байкап биринчи тиги эменин ордуна канча акча таап келдин дегендин ордуна балам бүгүн күнүң кандай өттү? Капа болгон жоксуңбу? Тиги эмең башкачараак болуп калыптыр, көзүң кызарып калыптыр, бир нерсе болгонго дейм. Айтып көрчү. Ушинтип аны чыгарыш керек да жанагы. Биз антип кетпейбиз. Сонун биздин бүгүнкү чыгарылышты мындай жыйынтыктап келгенде ушул коомдогу агрессияны азайтуу үчүн демек ушул бала төрөлгөндөн электен баштап эле ата эне ошого даяр болушу керек экен, ата эне өзүнүн эмоцияларын башкарганды билиш керек экен, анан балдарга ошол эмоцияларды ичиндеги ачуусун чыгарганды үйрөтүшү керек экен. Ошондо бир жылыш болушу мүмкүн да. Өзүлөрү үлгү болуш керек. Анан эми бул багытта айтып атпаймынбы, жана мектеп, мечит болобу, айыл өкмөтү болобу, кошуналар болобу, жана шернежеп деп атпайбызбы? Мунун да тарбиялык мааниси бар. Ошолордун баардыгы эмеге таасирин тийгизет да балдардын тарбиясына. Ошон үчүн коом жалпы күрөшүш керек. Эми ал үчүн массалык маалымат каражаттарынан канчалык деңгээлде чыга аласыңар билбейм, ушуну тиги кулакка куйгандай болуп туруш керек да. Анан ошол угуп аткан кишилер менен болгон байланышыңар жакшы болсо, андан бетер жакшы.
ооба, бул YouTube эне күндөлүгү YouTube каналынын максаты да ушул. Балдардын, окуучу курактагы балдардын, өспүрүмдөрдүн жана ата энелердин ортосундагы мамилени чыңдоо, бири бирин жакшы түшүнүшү үчүн ушу адистерди чакырып, көбүрөөк түшүндүрүп, маалыматты берүү максатында иш кылып атабыз. Жана бул биз өзүбүздүн миссиябызды уланта бермекчибиз. Сиздер аман туруңуздар, коомубузда жакшы жаңылыктар көп болсун, жана жакшы нуктадагы берүүлөрдү чыгара берели.